Ак Суу районундагы Тепке Жылдыз жолунун курулушу кызуу жүрүүдө. Тоң районунун күн чыгыш айыл аймагында биргелешкен иш-аракеттердин негизинде жаңы грейдер техникасы алынды. Түп районунда райондук деңгээлде жыл мугалими кароо сынагы өткөрүлдү. Шейшемби күндүн урунттуу учурлары менен орчундуу окуялары Ысык Көл медиада. Студияда мен Адил Какянов. Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2023 жылдын 16 мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынган. Бул мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасынын президентинин чакан ишкердик субъектилерин колдоо, жагымдуу салык жана баажы климатын түзүү жөнүндө чакан жана орто ишкердик субъекттерин колдоо жөнүндө жарлыктарын ишке ашыруу болуп саналат. Тактап айтканда, мыйзам таза атаандаштык үчүн шарттарды түзүү жана экономиканын көмүскө бөлүгүн кыскартууга багытталган ченемдерди белгилейт. Борбордук шайлоо комиссиясына номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу үчүн дагы бир талапкерден арыз келип түштү. БШКнын маалыматына караганда талапкер Мирлан Камбаров депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү ушул жылдын 27 апрелинде аяктайт. Номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого 28 майга белгиленген. Буга чейин Марат Арзыкулов, Эркин Булекбаев, Максат Кунакунов, Актилек Нурланбеков аттуу талапкерлер арыз беришкен. Ички иштер министрлиги социалдык тармактарда белгисиз жарандарды сабап жаткан видео боюнча банги топтун мүчөлөрү кармалганын кабарлады. 26 мартта социалдык тармактарда күрөөчүлөр делген жарандарды белгисиз адамдар сабап жаткан видео жарыяланып, коомчулукта чуу жараткан. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы менен биргеликте өздөрүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырып, күрөөчүлөрдү ээн жерлерге алып барып, сабап Принцесса Дури аталышындагы интернет дүкөнүнөн уурдалган баңгизаты үчүн кечирим суроого мажбурлашкандарга карата ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Бул көрүнүштү шектүүлөр камерага тартып, кураторлоруна жөнөтүшкөн. 3 апрель күнү атайын операциялар отрядынын колдоосу менен шектүүлөр кармалган. Шектүүлөрдүн жашаган жерлеринде ыкчам иликтөө жана тинтүү иштери жүргүзүлүп, буюм далилдери алынган. Банги топтун башка мүчөлөрүнүн өздүгү такталып, атайын чаралар көрүлүүдө. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Иманбетов Жетегөз районунун жашоочулары менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушуу суроо жооп иретинде өтүп, тургундар тиешелүү көйгөйлөрүн айтып кайрылышты. Негизинен таза суу, жол, су катышуу, авариялык абалдагы мектептердин бүтпөй турушу сыяктуу маселелер ортого салынды. Жолугушуунун жүрүшү кийинки сюжетте. Президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Жетегөз районунун тургундары менен болгон жолугушуусуна жалпы 300гө жакын эл катышты. Жыйында бир катар көйгөйлөр айтылып, айрым маселелерди жеринде чечүү каралды. Эң негизги көйгөйлөрдүн бири район аймагындагы таза суу маселеси. Ден соолуктун бир чоң бутагынын бири да ушул таза суу да. Таза суу болбосо, мына жанагындай айылдарда бүгүнкү күнгө чейин арыктан суусуз ичип аткандагы өзүнчө бул чоң проблема да туурабы, урматтуу туугандар. Жолугушуунун жүрүшүндө Аң Өстөн айылындагы авариялык абалдагы мектептин бүтпөй турушу айыл жашоочулары тарабынан айтылды. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул маселе чечилбей, окуучулар дагы деле болсо бул мектепте билим алып жатышат. Мектепти жапсак, биз азыркы чеке мектеби баркен 4.000 окуп калат экен, максат чегишишти. 4.000 окуп калсак, аяка уже мугалимдер башы жетишпей калат экен. Кошуна айылдарга ташыйм десек, тиги жанагы Оргочор тоодагы айылындагы болуп, маршрутка проблема болот дагы, аяктан дагы. Башка мектептин суммасы 47 миллион теңге болчу. Берки жанында мектеп чынында айрым өткөндө барын көргөн, тааныш бар. Бул бүтүрөндө болгон акчасы болот азыр. Буйрса азыр бул капылар 2 миллион турат. Кийинки жылдар өткөндө турат. Бул күзгө чейин толук бүтпөсө да 2 жыл Кудай буйрса жазына бүтүш керек деп пландап атабыз.
Район аймагында саркынды суу топточу жайы жок, саркынды суулар агын сууга куюлуп жаткандыгы тургундардын нааразычылыгын жаратууда. Канализациядан сууларды сондуруп аркка куйдуртуп атат. Бул деген жетегиздин суусунан 18 ай суу жеп. Ошонун эң башында биринчи ай болуп ушул кургак айры кайып турат. Анан эми бул кандай болот билбейм. Бизге ушул эмени жетегиз курорттун жаап канализациясын жасаттырып, саркынды суу кеткиде. Абдан чоң көйгөй болот. Ушу райондун аймагында ачысына сооружение жок болуп да. Анан ушул биз талап кылып атабыз, арызан боюнча пансионаттардын септиктерин менен өзүбүздүн үйдөн экологический кылмыштар бизге өткөн. Анан каражат түзөлбөсө келишимде, алар түзбөйт экен, анткени ал өздөрүнө чектелип экен. Жолугушууда мындан сырткары суга түсүү маселелери, бир катар айылдардагы жолдордун абалы ортого салынды. Облус башчы көтөрүлгөн маселелерди тиешелүү жетекчилерге чечип берүүнү тапшырды. Мындан сырткары быйылкы жылы алдыда аткарыла турган иштери боюнча маалымат берип, мал чарбачылыгына жана айыл чарбасына жакшы көңүл буруларын кошумчалады. Экономикалык багыт жагына көбүрөөк буралы деген ойлорубуз бар. Ошол эле айыл чарбасына жана мал чарбасына. Ошондуктан быйыл задания бердик эле, бардык кайсыл жактан болсо, кандай проектилер болсо алгыла, ошого жараша дагы дополнительный акчаларды да караштырып атабыз. Кудай буйрса, эң негизги маселе ушул бүгүн жазды талаачылык жумуштар башталып атат. Айыл чарбасы менен анан мал чарбасына. Быйыл дагы алдыга койгон мынакей биздин Минтрансында кишилер отурат. Алыскы жайыттарды ачалы деген Кудай буйрса тилегибиз бар. Мына буквально ушул апрель айларынын аягы менен ушул иштерди баштайбыз. Белгилей кетсек, президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн эл менен жолугушуусу бардык райондордо өткөрүлөт. Жанар Алмазбекова, Нурдин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Ак Суу районунун Тепке Жылдыз жолун оңдоо иштери учурда кызуу жүрүүдө. Бул жолдун курулушу быйыл март айында башталып, бүткөрүү жумуштары апрель айынын 20-сына пландалууда. Курулушка 15тен ашын жумушчу тартылып, ондой техника иштеп жатат. Бул каттамдагы жолдун жалпы узундугу 17 чакырымды түзөт. Кененирээк кабарчыбыз Жазгүл Сатаеванын сюжетинде. Тепке курбу Жылдыз жолу Ак Суу районундагы эң начар делген таштак. Автоунаалар араң жүргөн, Тепке айылынан Жылдыз айылына каттаган автожол. Учурда жолдун негизги жумуштарына даярдык катары тилкелерди тегиздөө, эки капталдарды көтөрүү, таптоо иштери жүрүп, асфальт төшөлүүдө. Ушул күнгө чейин бул жолдун 90% айтканда гравийный покрытие болчу. Быйыл Кудай буйруса 1-чи чакырымдан 60 чакырымга чейин асфальт төшөө жумуштарын баштадык. Эң биринчи жумуш 8 мартта баштаганбыз. Кум шагыл төшөө жумуштарын ташуу боюнча. Андан соң таптоо жумуштарын аяктап келип, 1 апрелден тарта 1-2 апрелден баштап ушу асфальт төшөө жумуштары болот. Жалпы 5 чакырымды түзгөн бул унаа жолу эми толугу менен жасалат. Тарыхта биринчи жолу асфальт салынып жаткан маанилүү жолго жергиликтүүлөр кубанууда. Эми бул кубанычыбызда эме жок да, чек жок да, бул бүт айылыбыз эмне деген эми айылыбыздын тургундардын бетине күлкү пайда болду деген айтат элем да. Баары жыргап, бул асфальт өмүр бою салына берет. Мен азыр 56-дан биринчи жолу тарыхта салынып отурат. Учурда бул жолдун 80%га жакын жумуштары бүткөрүлдү. Аба ырайы туруктуу болуп берсе, апрелдин 20-сына чейин толук кандуу иштер бүтөт. Жол бардык стандарттар менен курулууда. Туурасы 8 метр. Ал эми төшөлүп жаткан асфальттын калыңдыгы 6 сантиметр. Кандай салынып жатат? Сапаттуулугуна номер 4 аймактык бөлүмү деп коет. Жол чарба департаментинин номер 4 аймактык бөлүмү бар. Буякта алар биз мындай жетканда биз подрядчик болуп турабыз, алар заказчик, алар өзүлөрү көзөмөлгө алып, сапаттуулугун карап турат. Асфальт бетондун баарын сертификаты, баардык талапка ылайыктуу
аткарганга аракет кылынып атат азыр. Быйыл Ак Суу району боюнча жалпы 10 чакырым жол жасоо иштери каралган. Ал үчүн мамлекеттен акча бөлүнүп, эң начар делген 3 аймактагы автожолдор жасалат. Жазгүл Сатаева, Мадина Абакирова, Ысык көл, маалымат кызмат үчүн. Тоң районунун күнчыгыш айыл аймагында биргелешкен иш аракеттердин негизинде жаңы грейдер техникасы алынып келди. Бул техниканы алуу үчүн 2022 жылдын бюджетинен 5 миллион 600 миң сом, Ысык көл өнүктүрүү фондунан 2 миллион 400 миң сом, жалпы 8 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Жаңы техниканы сатып алуу үчүн тендерди Тоң Манжылы сервис жоопкерчилиги чектелген уюму утуп алып, учурда күнчыгыш айыл аймагына өткөрүп берди. Тоң районунун күнчыгыш айыл аймагында ички жолдорду өз учурунда оңдоп түзөөдөн өткөрүп туруу, айылдын жол инфраструктурасын жакшыртуу, талаптагыдай кармап туруу максатында жаңы грейдер алуу үчүн 2022 жылы күнчыгыш айыл аймагы менен айылдык кеңешинин демилгелери менен жергиликтүү бюджеттен 5 миллион 600 миң сом, Ысык көлдү өнүктүрүү фондунан 2 миллион 400 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө жаңы техника алынып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана тургундарына тапшырылып берилди. Бир гана ушундай грейдер техникасы болуп, биз бардык жалпы айылды тейлегенге жетишпей келген. Мынакей бүгүн айылыбызга өзүбүзгө ушундай техниканы алып, мындан ары элдин кызматына жарайт деп турабыз. Ушуга колдоо көрсөткөн өнүктүрүү фондуна, жергиликтүү кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин айыл аймакта бир гана техника болуп, ички жолдорду оңдоп түзөөдө ар кандай көйгөйлөр жаралып келген. Эми жаңы бул техниканын келиши менен акырындык менен ички жолдорду оңдоп түзөөгө жакшы шарт түзүлдү дешет айыл тургундары. Күнчыгыш айылдык кеңеши менен айыл өкмөтүнүн биргеликтүү аракети менен келип жатат бул техникабыз. Ушу жергиликтүү бюджеттен 5 миллион 600 миң сом бөлүнгөн. Калган каражат болсо 2 миллион 400 сом мөлчөрүндө каражат бул Ысык көл өнүктүрүү фондунан бөлүнүп жатат. Бул грейдерибиз буюрса ушу айылыбыздын ички жолдорун оңдоп түзөөдө жана ошондой эле айылдын чет жагында жайгашкан биздин ушу участкаларга бара турчу жолдорубузду жакшынакай оңдоп түздөп алууда бир чоң жардам болмокчу. Негизинен айылдын ички жолдорун жана тазалыгын сактоо үчүн атайын тийиштүү техникалар керектелет. Элет элине жакшы шарт түзүп берүү максатында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мындан арыда айыл ичиндеги ар кандай көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн үстүндө иштерди алып барышмакчы. Мээрим Субакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып жаткан социалдык келишим долбоорунун алкагында Балыкчы шаарындагы 50 үй бүлөгө 100 миң сомдон берилген. Жардам алгандар чакан ишкердикти баштап, бүгүнкү күндө жакшы кирешеге жетишишкен. Алардын ишмердүүлүгүнө карата социалдык кызматкерлер тарабынан атайын текшерүү жүргүзүлүп, ишкерлердин көйгөйлөрү менен жеринде таанышышты. Үстүбүздөгү жыл менен шаар аймагындагы жөлөк пул алган дагы 45 үй бүлөнүн бизнес пландары жактырылып, долбоор даярдалып жатат. Буга чейин жөжө чыгаруучу инкубациялык цех иштетип келген Жылдыз Сатыбалдиева ишин дагы өркүндөтүү үчүн мамлекеттен берилген 100 миң сомду алган. Бүгүнкү күндө кайтарымсыз алган каражаты өз жемишин берип, жөжөлөрүн сатыкка чыгарууда. Былтыркы жылы 300 миң сом кирешеге жеткен ишкер цехин кеңейтүүнү колго алууда. Ал 5 баласын алып келген үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулун алуудан баш тартып, социалдык келишим долбоорун тандап алганын натыйжалуу экенин айтат. Бул жерде 2400 жұмыртқалық места, бұның іші 1200 места. Азыр деген жұмыртқа жаңыдан туып баштаған күн, чилек жұмыртқа аз. Бұрын бір инкубатор болду, азыр 2 инкубатор. Ашында бір айлықтарды сатып үйренбіз. Өте жоқ мұрынқы күні 200-дегі 70 сомдон бизден алып, Темировкада сатып атышат. Жата бұлары 1,5 айлықтар, басындағары айсындөлөр бөдөнөт, тигилер болсо 3 күндүктөр. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып жаткан социалдык келишим долбоорунун алкагында шаар аймагындагы 50 үй бүлөгө 100 миң сомдон берилген. Кайтарымсыз көмөк алгандар тикмечилик, мал чарбачылык өңдүү, кичи ишкерликтерди баштап өнүктүрүүнүн үстүндө иш алып барууда. Айымдардын спорт кийимдерин тигебиз. Крой алып, заказчиктер өздөрү ушу бизге алып келип беришет. Биз ошо заказ кылынгандай, буйрутма берилгендей кылып, тигип, кайра өткөрүп берип турабыз. Бул жумуштун жакшысы ошо үйдөн отуруп эле тигебиз. Бала бакырам, үйдөгү оокаттарым бардыгы жайы менен, өз убагы менен өтө берет. Таштап кетүү, бала бакчага таштоо деген мындай кыйынчылыктар жок. 100 миң соц контракттан акча алып,
кенен ушундай вулканица ачып, ушу иштеп ушундай 100 000 убагында пособие алып жүрчүбүз. Пособиядан ушу 100 000 соцконтрактын бөлүнүп ушу вулканица алып ушу кең иштеп атам, жакшы шүгүр. Ушундай эмелер көп ойноп турса жакшы болмок, көп киши кыйналып бизнес атып иштемек. Ал эми үстүздөгү жыл менен дагы 45 үй бүлө мындай каражат менен камсыз болору күтүлүүдө. Долбоордун катышуучуларынын ишмердүүлүгүнө карата социалдык кызматкерлер тарабынан атайын мониторинг жүргүзүлүп, ишкерлердин көйгөйлөрү менен жеринде таанышышты. 2023 жылга карата буюрса бардык үй бүлөгө жөлөк пул алуучу үй бүлөлөрдүн арасынан чакан бизнеске шыктуу адамдарды тандап алып, чакан бизнес пландары жактырылып, бүгүнкү күндө 45 долбоор даярдалууда. Көбүнчөсү швейный цехтер тигүүчү багытында болуп жатат. 10% мал, анан ар кандай бизнес, чакан бизнестерде болот. Талантбек кызы Бегемайдын үйүнө келгенбиз, ошол мониторинг кылып, иши кандай жүрүп атат, эмне кыйынчылыктары бар, эмне кандай болуп атат, буюрса жакшы иштеп атышат. Айтып атышат, мурункуга караганда балаларына 4 балага жөлөк пулду карап отурганга караганда бул 100 000 соцконтракт негизинде 100 000 алып, 2 кишиге машинка алып иштетип, тиги крой алып тигип атканы жакшы болуп атат деп атат да. Социалдык келишим долбоору өлкөнүн ар кайсы аймактарында жайылтылып, бүгүнкү күндө да улантылууда. Долбоордун катышуучулары аз камсыз болгон үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алгандар болушу керек. Алардын тизмеси атайын түзүлгөн комиссия тарабынан такталат. Буга чейин кайтарымсыз каражат алгандардын ишмердүүлүгүн дагы өнүктүрүү максатында аларга 200 000 сом өлчөмүндөгү пайызсыз насыя берүүнүн алкагында учурда мамлекеттик банктар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Ысык Көл жаңылыктары. Ысык Көл районунун Тамчы айыл аймагында жайгашкан Ысык Көл эл аралык аэропортунда ведомстволук аралык машыгуу өттү. Анда тиешелүү адистер даярдалган атайын сценарий боюнча жардам көрсөтүү, ооруп калгандарды аныктоонун жолдорун үйрөнүштү. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы улайт. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси менен ведомство аралык ишканалардын, тактап айтканда, оорулардын алдын алуу жана санитардык көзөмөлдөө борборунун чек ара, бажы, фитосанитардык жана ветеринардык кызматтары үчүн машыгуу уюштурулган. Аталган машыгуу Ысык Көл районунун Тамчы айыл аймагында жайгашкан эл аралык аэропортунда тиешелүү кызматкерлердин катышуусунда пландалган сценарийдин негизинде өттү. Подозревается больные инфицированные ковидом. Башка мамлекеттен учуп келе жаткан биздин жарандар, башка жарандардын арасынан оорулуу адамдарды өз учурунда таап калуу жана алардын жанындагы жүктөрү менен дагы инфекцияларды биздин мамлекетке кийирбөө, бөгөт коюу, аларды учурунда изоляция жана госпитализация кылып, аларды ден соолугун чыңап, анан биздин аймакка киргизүү. Чрезвычайный ситуацияга ар дайым дайым болушубуз керек. Мындай машыгуулар терроризм боюнча же учуп конуу тилкесинде ар кандай нештатный ситуациялар болуп калышы мүмкүн. Же учакта нештатный ситуация болуп ошон үчүн биздин персонал атайын өзүбүздүн программабыз бар. Ошо программа менен ар бир сотрудник ошо машыгуунун жыйынтыгында өздөрү опытын жогорулатып такшалып турушат. Мындай окуу машыгуулар ар кандай тематикада болуп турат регулярно. Ысык Көл эл аралык аэропортунда өткөрүлгөн ведомстволор аралык ишканалардын тиешелүү кызматкерлери катышкан машыгууга мамлекеттик медициналык академиясынын 12 студенти алдын ала даярдалган сценарийдеги оорулуу адамдардын ролунда даярдалган. Бул жерде адистерге аба майданы аркылуу учакта учуп келген оорулуу адамды өз учурунда аныктап, инфекциялык ооруларды аймакка киргизбестен изоляциялап, жугуштуу оорулардын алдын алуу менен ага бөгөт коюу жагын туура жүргүзүү жагы колго алынган. Бир жооп берип койсоңуздар, азыр ушул турда башыңыз ооруп атат. Бул кат эмес. Желке жагыңыз тартыша элек, Дам жыт сезип атасыз. Бул жака актер катары келип, биз эмнени өзүбүзгө ала алдык. Бул жактан актер болуп ар кандай оорулуулардын биз иш жүзүндө көргөздүк. Ошол убактан бизге өзүбүз мындайча айтканда практика болдук
десек дагы жаңылышпайм. Ковид боюнча, менингит боюнча, холера боюнча ар кандай жакшы нерселерди үйрөндүк. Өтө кооптуу, коркунучтуу оорулар болобу, башка сасык оорусу болобу, жана башка жугуштуу ооруларды көзөмөлдөйбүз. Ошолорду эрте таап, эрте бөлүп бөлүштүрүшү бул биздин милдет. Бул машыгуулардын башкы максаты тиешелүү кызматтардын дараметин аныктоо менен өзгөчө кырдаалдар учурунда биргелешип иштөөнүн натыйжасын арттыруу болду. Асель Телек кызы, Асылбек Касаянов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан. USAID-тин мыкты азыктануу долбоору туура эмес тамактануу көйгөйлөрүнүн алдын алып, элдин саламаттыгын жакшыртуу багытында иш алып барып келет. Мында өзгөчө жаш жана наристе балдардын, ошондой эле репродуктивдүү курактагы аялдардын арасындагы аз тамактануу маселелерин азайтуу колго алынган. Аталган долбоордун алкагында Ысык Көл облусунда медицина кызматкерлери ыктыярчыларга бул боюнча атайын окутуулар өткөрүлүүдө. Республиканын айрыкча Ысык Көл, Жалал Абад, Баткен аймактарында 5 жашка чейинки балдардын энелердин аз кандуулук көрсөткүчү өскөн. Мындан улам аталган аймактарда тамактануунун абалына көңүл буруп, элдин саламаттыгын жакшыртуу багытында атайын долбоор ишке ашып, облустун аймагында окутуулар жүргүзүлүүдө. Төрөт курактагы аялдардын жана 5 жашка чейинки балдардын тамактануу абалын жогорулатуу. Азыркы убакта биз ушул Ысык Көлдө уже экинчи тренингибизди баштадык. Жалаң гана эмчек эмизүү жана камкордук менен багуу тренингибизди өзүбүздүн КДК мобилизаторлорго, проектный мобилизаторлорго өтүп баштадык. Долбоор негизинен бул көйгөйлөр тууралуу элдин маалыматтуулугун жогорулатуу жана дарыгерлердин билимин өркүндөтүү менен жарандардын саламаттыгына өзгөчө кам көрүүңдүү эки багыт менен иш алып барат. Биздин Тоң району боюнча 24 айыл камтылган. 24 айылдын ичинен 149 активист азыркы учурда ушул биздин мыкты азыктануу долбоорунан элдер менен тыгыз байланышта болуп маалыматтар катуудабыз. Бул долбоордун жакшы сапаттары бар экен. Көбүн эсе элдер билбеген маалыматтар бар экен. 15 жаштан 49 жашка чейинки кош бойлуу курактагы аялдардын жана 2 жашка чейинки балдардын тамактануусу, 6 айга чейинки балдарды жаланган эмчек сүтү менен багуу программасындагы маалыматтарды элге жеткирип жатабыз. 2023 жылдын март айынан тарта биздин Ысык Көл областына USAID-тин мыкты азыктануу долбоору кирип бүгүнкү күндө иш алып барып жатабыз. Ысык Көл областында аз кандуу энелер жана аз кандуу балдардын көбөйүп кетиши бизде аябай кыжаалат кылды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигин дагы бул өтө көйгөй болгондуктан ушул мыкты азыктануу долбоору USAID-тин долбоорун киргизип Ысык Көл областында маалымат таратуу иштерин жүргүзүп атабыз. Белгилей кетсек, USAID-тин мыкты азыктануу долбоору өлкө аймагында 2014 жылдын аягынан 2018 жылга чейинки ишке ашырылган Спринг долбоорунун жыйынтыктарын негизи катары колдонот. Балдардын жана энелердин туура тамактануусун камсыз кылууда, тамактануу кызматтарынын сапатын жакшыртуунун алкагында бул сыяктуу түшүндүрүү иштерин башка аймактарда да улантуу максаты коюлган. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Ар жыл сайын мугалимдер арасында жыл мугалими кароо сынагы өткөрүлүп келет. Бул жолу Түп районунда аталган сынактын финалдык бөлүгү райондун борбору Түп айландагы маданият үйүндө өтүп, ага бардыгы 17 мугалим катышты. Катышуучулар атайын берилген тапшырмалар боюнча өз даярдыктарын көрсөтүшүп, агартуу тармагынын өкүлдөрүнүн даярдыктарына калыс тартуу баа беришип, мыктыларын аныкташат. Сынактын жыйынтыгы менен жеңишке ээ болгон мугалим облустук деңгээлде өтө турчу кароо сынакка катышат. Темага кабарчыбыз Мээрим Усубакунова токтолот. Мугалим жаңы өсүп келе жаткан жаш муундардын дүйнөгө, турмушка болгон көз карашын калыптандырып, жаңыча ой жүгүртүүгө багыт берет. Мына ушул мугалимдер арасында жыл сайын жыл мугалими кароо сынагы өткөрүлүп келет. Түп районунда да аталган кароо сынагы уюштурулуп, ага 31 мектептен мугалимдер катышкан. Ал эми райондук деңгээлде өткөн жыйынтыктоочу сынагына бардыгы 17 мугалим катышууда. Мугалимдердин чыгармачылык чеберчилигин көтөрүү, мугалимдик кесипти даңаз алуу, анан кесипкөй мугалимди таңдоо максатында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин жобосун аткарууга алып, ушу райондук деңгээлде бүгүн жыл мугалим 2023 конкурстун финалдык турун өтүп жатабыз. Бул конкурска жалпы район боюнча 31 мектептен 33
курсант катышып жатат. Белгилүү себептер менен 4 мектептен катыша алышкан жок. Ушул жогоруда аталган мугалимдер ушу конкурстун жобосуна ылайык 3 этаптан өтүштү. Мугалимдердин чыгармачылыктарын өркүндөтүү жана кесипкөй мугалимдерди аныктоо максатында уюштурулуп келген бул сынактын жеңүүчүлөрүнө жана катышуучуларына баалуу белектерди тапшыруу үчүн райондук билим берүү кызматкерлеринин профсоюз уюму тарабынан 70 000 сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Баягы салттыкка айланган жылы эле ушул мугалимдердин конкурсуна биз демөөрчү болуп дайыма ушул материалдык жанагы баалуу белектерин алып берчү элек. Быйылкы окуу жылында болсо, быйылкы жылы 2 жыл өтпөй калды эле мындан мурун. Быйыл башкаларчан бир өзгөчөрөөк кылып кичине көбүрөөк каражат бөлдүк. Себеп дегенде орус тилдүү мектептер боюнча 9 катышып, кыргыз тилдүү мектептер боюнча 24 мектептен катышып атат. Сынактын катышуучулары берилген тапшырмалар боюнча алгач өздөрүнүн иш кагаздарын, экинчиси өздөрүнүн предметтери боюнча ачык сабактарды өтүшсө, андан кийин атайын тестирлөөдөн өтүшкөн. Райондук деңгээлде өтүп жаткан сынакта 16 эжей жана 1 агай өз даярдыктарын көрсөтүштү. Быйыл ошол жыл мугалим 2023 конкурсуна ат салышып катышып атам. Буюрса конкурсанттардын баары күчтүү экен. Күчтүүлөр жеңет деп ойлойбуз. Бул жерде баардыгы 17 конкурсант экен. Ошонун ичинде жалгыз агайым мен экенмин. Калган эжейлерге да баарына ийгилик каалаймын. Дагы ушундай конкурстар көп болсун. Тепкич менен дагы областка чыгышсын, республикага чыгышсын. Көп ийгиликтер жетишели. Конкурс проходит интересно. Сынак кызыктуу өтүп жатат. Катышуучулардын бардыгы жакшы маанайда жеңишке жетебиз деп ишенебиз. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Жыл мугалими 2023 кароо сынагынын жыйынтыгы менен алдыңкы орунду алган мугалим облустук деңгээлде өтө турчу сынакка жолдомо алат. Ал эми сынактын жеңүүчүлөрүнө жана катышуучуларына атайын даярдалган чакан белектер тапшырылмакчы. Мирим Субакунова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Түп районунан. Ысык көл дубанынан жана Ала Тоо аймагынан алынган маалыматтар менен Ысык көл медианын социалдык түйүндөрүндөгү Instagram, Facebook, YouTube расмий аккаунттарынан да тааныша аласыздар. Программаны жыйынтыктайм. Амандыкта көрүшөлү.